Assalamu алейкум достор. Азыркы учурда Армен Шварценеггер таанылган адамдар жок болсо керек. Айрыкча Терминатор киносунан кийин дагы да таанымалдуулугу артты. Бирок кантип кандай кыйынчылыктарды көрүп бул иликке жеткенин баарыбыз биле бербейбиз. Ошол себептен бул видеону өзүмдүн туруктуу көрөрмандарыма көрүп, мотивация алсын деген ойдо өз каналыма киргизип жатамын. Бул видео Сейил Казбекованын каналынан алынды. Астта ссылкасын коюм, кирип пайдалуу видеолорду алсаңыздар болот. Жана бул жердеги менин Instagram баракчам, кирип өзүңүздөрдүн кеңешиңиздер болсо жазсаңыздар мен силерге сөз түрдө жооп беремин. Жана видеону аягына чейин көрүп, жакса лайк басып, жана каналга катталып кетиңиз, ал үчүн астта подписаться жана жандагы колокольчикти басса кетсеңиз кетиштүү. Эл менден дайыма ийгиликтин сыры эмне экендигин сурашат. Мен болсо ар дайым эми кыскасы силерде 22 дюйм бисеп болуш керек. Анан куру колуңар менен жырткычтарды жара чапканды билсеңер, анан албетте австралиялык акцент зарыл дейм. Бул факт. Бирок чындыгында мен дайыма 5 эрежени колдонуп келгем. Силерге бодибилдинг боюнча чемпион болуунун кажети жок. Силерге сөзсүз түрдө эле актер же ушул сыяктуу бирөө болуу керек эмес. Эгер кылып жаткан ишиңерде ийгиликтүү болгуңар келсе, бул 5 эрежени силер үчүн. Менин биринчи эрежем максатыңарды аныктагыла жана ага умтулгула. Эгер максатыңар жок болсо, эгер аны элестете албасаңар, эгер жөн гана басып жүрсөңөр, бактылуу боло албайсыңар. Мен экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чоңойдум. Австрия Германия менен бирге экинчи дүйнөлүктөн жеңилип калды. Албетте депрессия болду. Экономикалык абал аябагандай оор эле. Мен качып кетким келчү. Бактыга жараша бир жолу мектептен Америка тууралуу документалдуу тасма көрүп калдым. Ошондо мен каякка жашагым келерин аныктап түшүндүм. Тек гана кантип деген маселе турду алдымда. Америкага кантип жетишим керек? Саякаттоо же ушул сыяктуу бир нерсе үчүн эч кимде акча жок болчу. Бирок бир жолу жолум болуп, бодибилдинг тууралуу журналдын башкы бетинде бул чуңдуу жигиттин сүрөтүн көрүп калдым. Эң сулуу мырза Геркулес киносунун жылдызы болду. Аты Рек Парк. Макаланы колумдан келишинче тез окуп бүтө салдым. Англиянын Лидсинде кедейчиликте жашаганын билдим. Ал күн сайын 5 сааттан машыккан. Улуу Британиянын сулуу мырзасына болгучакты бир да күн калтырбай машыккан. Машыккан жана дагы машыккан. Анан ал ааламдын эң сулуу мырзасы болот. Анан ал дагы жеңет. Анан экинчи жолу, үчүнчү жолу, акыркы Римдеги Чинечита киностудиясына чакырылып, Геркулес тасмасына тартылат. Окуп жатканда өзүмө карата ишеничим уламдан улам бекемделип, максатымды так көрө баштадым. Ал ааламдын эң сулуу мырзалыгын жеңип алган ошол эле майданда чемпион болууну көздөдүм. Анан Америкага көчүп кетсем, киного тартыла алам. Ошол учурдан тарта мен каякка баратканымды билгендиктен, дегдөм күчтүү болгондуктан, кыйынчылыктарда көп иштегеним да эч нерсеге тети болбой калды. Максатыңарды жакшы элестетип алгыла, башкасы акырындык менен кошулат. Менин экинчи эрежем: эч качан майда барат нерселер тууралуу кыялданбагыла. Асмандагы жылдыздарга умтулгула. Мен тасмага тартылуу жөнүндө эле эмес. Жок, мен кино жылдызы болууну самагам. Кино тасмалар менин атымдын аркасынан белгилүү болушун каалагам. Өтө кымбат төлөнө турган артист, тактап айтканда экинчи Джон Уэйн болгум келген. Мунун эмнеси жаман? Эч качан майда барат нерселер жөнүндө эмес, улуу нерселерде кыялдангыла. Менин үчүнчү эрежем: скептиктерди тоотпогула. Эң башкы кыялыңарды жана максатыңарды так аныктап алгандан кийин адамдардын төмөнкүдөй ойлорун айтары кадимки эле нерсе. Андай нерсеге жетүү мүмкүн эмес. Акылга сыйбас нерсе бул. 15 жашымда бодибилдер болорум менен эле ушундай сөздөргө кабылдым. Мен бодибилдинг боюнча дүйнө чемпиону жана ааламдын эң сулуу мырзасы болгум келерин айтканымда, алар дароо мындай дешти: акылыңдан айнып калдыңбы? Бодибилдинг Американын спорту, муну унут. Бул сандырактык. Андан соң бодибилдинг боюнча 13 дүйнөлүк чемпионаттыгын жеңип алгандан кийин шоу бизнеске аралашууну чечтим. Мен Рек Парктай болгум келет дедим. Мен Геркулес болуп, киного тартылгым келет. Бул тууралуу агент жана менеджерлерге жолукканымда, ой, Арнольд, күлкүмдү келтирбечи деген реакция болду. Сен ким болгуң келет? Башкы каармандын ролундагы актербу? Макул дей туралы да. Кел, биринчи дене түзүлүшүңдү карап көрөлүчү. Сен дөөсүң, монстрга окшошсуң.
Ананда сенин акцентиңчи. Кулагым ооруп кетет. Атүгүл немисче келжирегениңди укканымда эле чыдабай кетем. Койсоңчу. Сен дегеле немисче акценти бар дүйнөлүк кино жылызды кезиктирдиң беле? Мындай болбойт. Унут мунуңду. Анысы аз келгенсип, атың да кандай эле? Шварцен Шницель. Ушундай беле? Кинодогу бул укмуш Шварцен Шницель деген атыңдын айынан элдер кинотеатр жана кинозалдардан чабуул жасашпайбы анан? Ооба, мунун кандай болгондугун азыр даана көрүп турам. Элестетип көрсөң, дайыма мен аларга барганда алар мага жок, андай болбойт. Мүмкүн эмес. Унут мындайыңды дешчү. Бактыга жараша мен аларды уккан жокмун. Мен актерлук чеберчилик боюнча сабакка катышып, англис тилин өздөштүрүп, акцентти жоготуу боюнча сабактарга бара баштадым. Бир күн бою бассам, турсам да тынбай кайталайм. Ал аралда да марал, бул аралда да арал. Акыры көч бир аз ордуна жылды. ТВ шоуга чакырылдым. Чакан роль, анан да башка кичине роль. Анан «Качая железо» жана «Оставайся голодным». Анан албетте Конан Варвардан чоң ролун беришти. Бул эң чоң жетишкендик болду. Бул нерседе эң кызыгы эмне болгонун билесиңерби? Пресс-конференцияда директордун айтканы бир укмуш болду. Эгер бизде булчуңду Шварценеггер болбогондо, биз аны өзүбүз жасоого мажбур болмокпуз. Анан мен Терминатордун ролун ойногондо Джеймс Кэмерон мындай деди: I will be back деген сөз айкашынын айтылышын Арнольдтун акцентинен аркасы менен кино тарыхында эң атактуу учур болду. Себеби анын үнү чын эле машинаныкындай угулду. Ошентип көрдүңөрбү? Скептиктердин тоскоолдук катары белгиленген нерселерин өзгөчөлүк болду. Скептиктерди тоотпогула. 4-чү эреже: баш көтөрбөй эмгектенүү. Илең салаң иштеп, ийгиликсиздикке жол бербегиле. Кандай иш экени маанилүү эмес, аракет кылсаң берекет. Саргара жортсоң, кызара бөртөсүң. Мен Кошмо Штаттарга келгенде эсимде күн сайын 5 сааттан машыгып, курулуш бизнеси менен алек болдум. Кирпич коюп, андан сырткары коллежде окучумун. Кечки 8-ден 12-ге чейин актерлук чеберчилик боюнча сабакка да катышчумун. Күн сайын. Баш көтөрбөй иштөө керек. Мына, мен дайыма ушуга ишенчүмүн. Кандай иш экени маанилүү эмес. Иштегиле. Мен акыры 5-чи эрежем. Алганды эле эмес, бергенди да билүү. Өзүмчүлдүктүн күзгүсүн сындырып ташта. Ошондо ал жашырган көп нерсени көрө аласың. Сенин жардамыңа муктаж миллиондогон адамдарды көрөсүң. Башкаларга бир нерсе берип калуу мүмкүнчүлүгүн ар бирин колдонуп калууга аракет кылам. Мен атайын олимпийцтерди машыктыра баштадым. Шаардык балдарга, баңгизаттарга жок деп айтканды, бандаларга жок дегенди, зорду зомбулукка жок дей билгенди үйрөтүү үчүн кошумча машыктырууну баштадым. Биз жок дегенге өз районубуздагы жергиликтүү өз мектебибиздеги бир нерсени өзгөртө алабыз. Анткени натыйжа бизден гана көз каранды. Максатыңарды көз алдыңарга элестеткиле. Ушул нерселерди кыялдаңгыла. Скептиктерди тоотпогула. Баш көтөрбөй иштегиле жана бергиле. Дүйнөнү өзгөрткүлө. Эгерде биз болбосок, анда ким? Азыр эмес болсо, анда качан?